Kaçanma çeyin akşam olur. Sen bana yerler hemen bağla bu. Ya akşama satıyor. Niye nizansız? Nizansız. Aksa verirler. Kontrastan bile. Özgür saloda de. Kontrastan bile senin için ben çok. Bazı anne geliyor. Bizge aylık notu verirler, süleşiyoruz balde başını veriyoruz. Aray yapmaz, aylık notu verirler. İşte bir bölümde kadın gelip canlılar, zannetten ciğer satar verip çıkar dedi. Malardım arkasından demeyeceğim. Maradaydım ciğerlerin cetiminden, eşimden ben cesir cetim çıkardım. Patlatmalar cesir. İnterior çalışıyor. Ana orada hadi çıkar ona kalsın. Şimdi maç kaybeder cenara kaydı. Öyle oraya koy. Çıksak interview ver konuş şu an. Nereden yoklar? Şul жерден la, şul жерден. Biraz alsırап тұрып алсаңыз. Азыр шайлоонун жыйынтыгы эми дана билим берүү. Сиз кандай шайлоонун жыйынтыгын тааныйсызбы? Негизи кандай өттү? Примерно şunday olmuş. Şondan biz daha bilmiyoruz şu şagan jeyintiga. Demek makulsuz ha jeyintiga. Başka özür var.
Ал эми бул жака чогулган жарандардын көпчүлүгү сиздин тарапташтарыңыз деп атат да. Буга кандай комментарий бересиз? Тарапташтары болгондо бул бир айлык өкмөттүн тургундары барды. Бир айлык өкмөттүн тургундары. Бул жерде баягы тандоо урмасында жүргөн үчүн бул тургундардын толук негизи. Буга чейин ушундай тандалган жана чөлдүк зонасы болуп экиге бөлүнүп, кол зонасына анча көңүл бурулду. Калкаланган система. Шайлоолор деле буга чейин ушундай болуп өтүп келген. Алар ушул көпчүлүк добушка салып, өзүнүн же булутуна же бир кандайдыр бир жеке кызыкчылыгына ушул маселелерди эске алып атады. Анан бир тараптын кызыкчылыгы эске алынбай, буга чейин да болуп келген кыймылдар. Рахмат. Ошол кезектеги эле көрүнүштүү маселе. Эми кандай кадамдарга барасыз? Бир мындай мыйзамсыз иш-аракеттерди жасайм деп айтуудан алыс. Бирок мындан алып ушул аракеттерди алып, ушул айыл өкмөттүн ошол эле чек маселеси бул жерде аябай актуалдуу болуп аткан, ушул эң элдин баары жүрөгүн тилип турган ушул чек маселеси. Себеби өзүңүз билесиңиз, азыркы учурда 5 сотик жер Нариман айыл өкмөтүндө $30,000 кем эмес. Албетте бул жерде көбүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, мурункудай биз мындай эшек жайлоого жол бербейбиз. Талапты катуу болот. Рахмат.